Маңдайга жазылган нерсени көтөрө билүү бул баатырдык деп аталат эмеспи? Бирок аны жеңип, жашооңду жеңилдетип, башка бирөөлөргө үлгү боло билүү бул чыныгы каармандык. Эфирде ачыгын айтканда ток-шоусу жана анын алып баруучусу мен Назира Кадыева. Саламатсыздарбы? 11 жыл мурун жаш үй бүлө бөбөк күтүп жатышты. Ал наристе кыз төрөлдү. Чолпондой жанган татынакай кыз болсун деп атын Чолпон Айым коюшту. Чолпон Айым чоңоюп жаткан кезинде тагдырдын бурулушуна жаш үй бүлө кабылып, ата-эне эки ажырым жолго түшүүгө мажбур болушту. Ошентип Чолпон Айымдын ата-энеси ажырашып кетишти. Алар ажырашкан соң апасы Венера турмуштун айынан чет өлкөгө, Орусияга иштегенге кеткенге мажбур болду. Чолпон Айым туугандарынын үйүндө калды. Бир күнү апасына Орусияда жүргөнүнө карабай, апасынын эжекеси телефон чалып, Чолпон Айымдын көзүндө мандем болуп, жакшы көрө албай аткандыгын кабарлады. Апасы учуп келип Чолпон Айымды доктурларга көрсөтө баштайт. Баланын көрүүсү начарлап бара жатканын, балага тез арада операция керек экендиги ачыкталат. Көрсө, кичинекей кыз Чолпон Айым жараат алган экен. Азыр көрүүсү дагы да болсо жакшыра элек. Деги эле бул жагдайга ким күнөөлүү? Жана деги эле дал ушундай нерселер болбош үчүн баарыбыз эмне кылышыбыз керек? Дал ушул суроону сиздердин алдыңыздарга салгым келет. Азыр болсо биздин катарыбызда мынакей психолог Алтын Рыспекова эжекебиз келип отурат. Алтын эже, сиз биздин берүүбүзгө бир эмес бир нече жолу келип өзүңүздүн кеп кеңешиңизди берип келесиз дегендей, мынакей Чолпон Айымдын окуясын, учурун азыр биргеликте баягы маектешип чечели деген ойдо турабыз. Деги эле жашоодо ушундай нерселер эмнеден улам болот деп ойлойсуз? Негизи ушу мигранттардын балдары боюнча ушу биздин коомдо бул көп эле ушундай көйгөйлөр болуп турат да. Бул биринчи жолу эмес. Жакын арада эле жанагы бир кызды дагы жолугушуу болгон. Ушул эле силердин НТС программаңарда эне атасы Москвага кетип иштеп, ал кыз эчтеке болгон эмес, эч кандай зыян тарткан эмес. Бирок Москвага эне атасы алып кеткенден кийин деле баары бир ошо кыздын таарынчусу көп болуп, эне атасы менен тил табышпай, ошондой бөлөк болуп калган да. Андан кийин ушул эле дагы жерде силердин ушу передачаңарда кичинекей бала да, эркек бала, 7 жашар бала апасы тыштап кетип тайкесине. Анан кийин анын тайкеси уруппу, машинеге сүйрөтүп, ушундай көп сөз болуп, ушундай нерселер болуп атат да. Эмнеге ушундай болуп атат? Эне мындай психолог катары айткым келет, даже мындай толук эне атасы бар үй бүлөдө дагы балдарда, мондай чоңоюп келаткан балдар көп депрессияга учурайт. Азыркы ушу заманыбыз ушундай болуп калдыбы? Мындай эне аталары тыштап кеткен мигранттардын балдары өтө өзгөчө депрессияга учурайт. Анан бул кыздын окуясын мен азыр угуп атам, азыр ушу бияка келип. Анан мен эми биякта телевизорду азыр телекөрүүчүлөр ойлошу мүмкүн, биякта отуруп алып, кыйынсынып, бизге кеңеш бергени оңой болот, өзү ушинтип жашап көрбөйбү деп айтышы да мүмкүн. Бирок мен айткым келет, балдарды тыштабаш керек. Ушул эле Кыргызстандын ичинде чет мамлекетке чыкпай, ошол жерден бир амалдап иш таап, ошо балдар чоңойгучакты, кичине өзүнө келечекте ушул жерде болуш керек. Мен ушундай көз карашым өзү негизи ушундай. Кандай учур жагдай болбосун ата-энеси менен болсо деген ойдо турбайсызбы? Эне атасы менен болуш керек, ата-энеси менен болуш керек. Жумушсуздук, жанагындай каржынын жетишпестигине бул нерселердин бардыгы менчи эне аталарды мажбурлап атат болуш керек чет өлкөгө. Ошондо деле мен ойлойм, мындай башка фонддор бар, башка дагы мамлекеттин жанагындай социальный фонд башкаларына элдер кайрылып, ошо кетпесе деп ойлойм да. Ошондо атасы болуп, энеси болуп, атасы кетип иштесе бир жөн. Анан кийин биздин коомдо азыр атасы жок балдар көп болуп атат. Ошондагы бир эле энеси болгондо дагы ал тыштап кеткенден кийин көп ушундай зыян тартып, бүгүнкүдөй кандай десем, случай болуп атат да. Ошон үчүн мен өзүмдүн жеке оюм, тыштабаш керек балдарды, ушул балдар менен чогуу болуш керек, бир табыш керек да, ушул
выход из ушу болгон деп ойлойсуз. мен ушинтип ойлойм. Рахмат сизге. Сиз кандайдыр бир деңгээлде балким туура айтып аткан чыгарсыз, бирок баягы турмуштун мажбурлоосунан улам, жумушсуздуктан улам, социалдык көп проблемалардан улам эне аталар чет өлкөгө кетип атат деген ойдобуз. Жана азыр бизде конокто дал ушул Чолпон айым өзүнүн апасы Венера менен келип отурат. Эмесе Чолпон айымды апасы Венера экөөнү ушул студиябызга чакырып алууга уруксат этиңиздер. Саламатсызбы, Венера эже. Кош келипсиз биздин студиябызга. Келиңиздер. Бул жерге төргө отуруп алыңыздар. Келиңиздер. Кандайсың, Чолпон айым, жакшысыңбы? Денең сак, жакшы жүрөсүңбү? Көзүң жакшы көрүп калдыбы? Венера эже, сиз өзүңүз баягы телефон аркылуу биз кабарлашканда жогорудагы окуянын баарын айтып бердиңиз. Баягы сиз чет өлкөгө кетүүгө мажбур болуп ошол жерде иштеп, анан ал жерде канча убакыт жүрүп калдыңыз? Мен ал жерде 6 жылдай жүрдүм, бирок 1 жыл иштей албай, өзүм да ошактан ооруп, больницага түшүп, кан куйдуруп анан келип калдым да. Жок, келген жокмун, ошо эжем жанында жүрдүм, ишке жарабай калдым. Анан жүрүп тур эми биякта деди. Эжем биякка келди күзүндө. Анан келип эле кайра барды, сенин кызың көзү ушундай болуп калыптыр деп. Анан келдим, мен келсем ушундай болуп калыптыр. Жакшы көрбөй калды беле ошол учурда? Совсем көрбөй калыптыр. Бир көзүбү же эки көзүбү? Бир көзү 20% эле болуп калыптыр. 20% эле болуп калды. Анан келип эле биякка республиканский больницага көрсөтсөм, только операция керек, же леченияга болбойт деди. Анан эмне кылышымды деле билбей, баардык бир туугандарым жүгүрүп акча таап беришти. Ошону мен Турцияга алып бардым. Алып барып жасап келдик. Ичине жидкость болуп кеткен деди. Аны алышты. Ошон менен силикон куюп беришти. Эми баягы жери бүтүп турсун деди. 3 айдан кийин келесиңер деди. Бирок 3 айга бара албай калдым, кийин барып калдым да. Бир 15-20 күн өткөзүп бардым. Ошого чейин элим барсыңбы деген фондко кайрылдым. Кайрылсам акча бөлүп беришти булар. Ошон менен бардым. Барсам дагы деле жабыша эле экен. Эгерде азыр мен силикон алып салсам, айрылып кетет кайра деди. Кайра лазер менен чаптап беришти. Ошон мен дагы 3 ай жүрөсүңөр, ысыкка чыкпагыла, сууга түшүрбөгүлө, кир жерге барбагыла деди. Ошон мен ушактабыз, өзүбүздүн үйүбүз жок буякта. Квартирада турам. Чолпон айымдан башка дагы угул кыздарыңыз барбы? Канча балаңыз бар? Дагы бир кызыңыз бар. Чолпон айымды кимдердин үйүнө калтырып кеттиңиз эле? Мен бул убакка чейин сиңдим карап аткан. Сиңдиңиз карап аткан. Врачтар айтты да, бул мындай тубаса эмес болсо керек, менче. Тубаса эмес экен. Тубаса эмес экен, травма деп айтышты да. Бул өзү деле билбейт, ошо жыгылып алган деле билбейт, же көзүнө бирдеке түшүрүп алган, же бир жерден койдуруп алган деле билбей калыптыр да. Бул ошо көрбөй калуунун өзү деле билбейт да, эчтеке. Анан кийин эле бул эжем ошо Москвадан келип, отуруп телевизор көрүп эме кылып атканда байкап калыптыр да. Бул телевизордун жанына барып мындай кыйшайып көрүп калыптыр да. Анан айтып барды эжем, эртерээк барып тиги кызды көрсөтпөсөң, тиги кыз мындай жакындан көрүп калыптыр деди да. Көрсөм бунун бир көзү совсем көрбөйт экен дагы, бир көзү 20% болуп калыптыр. Сиз үчүн ошону угуш аябай оор болду болуш керек. Мага оор болмокчу, аябай эле оор болду да. Шак эле учуп келдиңиз. Мен ошондо эле кайра эле учуп келип калдым дагы, шаар эле больницага көрсөтсөм, ушундай диагноз чыгарып берди. Чолпон айым азыр жакшы көрүп калдыңбы, көрүп атасың баарын эле? Бул эми бир көзүндө көрбөйт, совсем көрбөйт. Азыр силикон бар да анткени. Силиконду куйганда булар ысыкка чыгарып, бул пена сыяктуу экен да, көп кетет экен. Аны ысыкка чыгарбаңыз эже деп ошентти да. Анан 2 жумада бир ушу уяктагы врачтардын эми карамагандабыз да. 2 жумада бир врачтардын көзөмөлүнө барып аткан турбайсыздарбы? Ысыкка чыгарбай деп атпайбы? Ошондо кандай кылып мындай Чолпон айымга жагдай түзүп жатасыздар үйдө? Мен эмне кылам? Күнгө чыгарбай атасыздар. Күнгө чыгарбайм буну. Өзүм кириндип, өзүм башын жууп, мындай өтө ысык сууга да жуубаш керек экен, ишызын. Эми кичинекей баланы кандай карасаң деле мен деле ушундай карап атам да, ушул мезгилде. Мен өзүмө оор болуп кетти. Өзүм 1 ай мурун больницага жатып чыккан ушу. 2 жылдан бери кан куйдурам, кан жок, азайып кетет.
Ошо өтө кыйын болду мага турмуш. Азыркы учурда өзүңүз дагы ооруп жүргөн турбайсызбы? Өзүм ооруп, баягы Турциядан келгенден кийин дагы жатып калып капельница салып оңолдум. Баягы өзүңүздүн баягы өзүңүз ооруп атсаңыз дагы ошол нерсеге көңүл бөлбөй азыркы биринчи теманы ушу чолпон ай деп чуркап жүргөн турбайсызбы? Ошо. Эмнеден улам өзүңүз ооруп калдыңыз эчке? Эми буну диагноз коюшту, нервтен болуп калды деди да. Нервтен болуп Орусияда эмне жумуш менен алек болуп жүрдүңүз? Балким ошо алек болуп аткан жумушуңуз дагы сизге таасирин берген чыгар. Эми ал жумуштан деле болбосо керек, эми турмуштан болуп калдыбы деп өзүм ушинтип ойлонуп кетем да. Турмуштан күйөөм да начар чыгып калды. Ошондон эле деп ойлоп койдум. Ошондон улам сиз көп ойлонуп, баягы анан бунун көзүн уккандан кийин совсем эме болуп калдым да. Ошодон кийин эле ушундай оорукчан болуп, өзүм деле ысыкка чыксам эле болду. Андан кийин канча убакыт болду баягы Москвадан биздин Кыргызстаныбызга келгениңиз? 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери эмне менен алексиз эжеке? Мен 2 жылдан бери ар кайсы эле жумуштан иштейм го, бирок ошого деле чыдабай эле чыгып кетем да. Ошого деле чыдабайм да. Ден соолугуңуз мүмкүнчүлүк бербей атат. Бул жакта квартира алып турасыздарбы? Ооба. Квартирада. Квартирада турасыздар. 2 кызым менен азыр эми кызым атасы жардам береби? эч бир сом жардамы жок атасынын. Баягы бала чоңойгон сайын көбүрөөк каражат талап кылынат да. Ошол нерселерди бир туугандарыңыз жардам берип жаап атабы? Ооба, ушу бир туугандарым бар экен. Рахмат ушу бир туугандарыма. Ушулар жардам берип, ушулар биринчи операциясына ушулар кредит алып берип жөнөтүшкөн. Жалпысынан ушул канча эме каражат кетти болду экен ушул операциясына? Бул биринчи барганда 500гө жакындап калды да. Барып келишибиз, ошол жака жатышыбыз баары тең ушундай акча кетип калды. Анан бияктан дары алып аттым, буга квартира деген кыйын экен, ошолорго төлөп аттым. Ушундай. Албетте азыркы учурда дагы сиздер ушундай жардамга муктаж турбайсыздарбы? Муктажбыз азыр жардамга. Рахмат сиздерге окуяңыз үчүн, Венера эже. Биз ушул мынакей атайын чолпон айым үчүн ушул берүүбүздү уюштуруп жатканбыз. Азыр да көрүп кетүү мүмкүнчүлүгү чоң болуп турат. Эгерде боорукер инсандар, кайдыгер эмес караган инсандар кол суна турган болсо. Азыр болсо билесиздерби, биздин катарыбызда дагы бир коногубуз бар. Дал ушул коногубузду чакырып алуудан мурун дагы бир окуяны айткым келип отурат да. Негизи эле жашоодо күтүлбөгөн бурулуштар абдан көп болот эмеспи? Азамат Нарын облусунда Ат башы айылында төрөлгөн, бир үй бүлөнүн улуусу, андан кийин 3 бир тууганы бар. Төрөлгөндө эле тубаса көзүнүн көрүүсү начар төрөлгөн экен. Бала кезинде 7 жашка чейин мындай бир нерселерди элес булас билсе, мезгилдер өтүп, апасы чет өлкөдөн жакшы дарыгерлер келди деген угуп, бардык нерсесин таштап, Ошко чейин алып барып дарылаткан экен. Илгери үмүттү ташкап, Азамат дарылануудан соң таптакыр көрбөй калган. Азыр өзүн ал туманда жүргөндөй сезет. Ошондон соң дарыгерлерге бир да жолу кайрылып көргөн эмес. Бирок оптимисттик маанай менен бардык нерсе колдон келет деген ишеним менен жашап, иштеп, көпчүлүккө үлгү болуп келет. Азыркы учурда радио алып баруучу болуп жатат, башкаларга үлгү болуп жатат десем жаңылышпасмын. Эмесе азыр келиңиздер, сиздердин кол чабыңыздардын канатында дал ушул жака биз Азамат Бедияровду чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Өзүнүн көптөгөн достору бар, дагы бир досунун коштоосу менен ушул студиябызга келип отурат. Саламатсыздарбы? Азамат, кош келипсиздер. Келиңиздер, төргө туруп алыңыздар. Саламатсызбы? Азамат, кош келипсиз биздин студиябызга. Сизди көрүп турганыбызда дагы абдан кубанычтабыз. Азамат, сиз өзүңүздүн окуяңызды айтып бербейсизби? Ошол жанагы 7 жашыңызда дарыгерлерге барган экенсиз, ошондон кийин такыр кайрылып көргөн эмессизби дарыгерлерге? Жок, биз ооба төрөлгөндө кичинекей кезибизде көзүбүз көргөнбүз, бирок апам жакшы тилек менен ошо балам көрүп кетсе экен деп мүмкүнчүлүктөр болушунча колдонгон экен, бирок ошо сиз өзүңүз айткандай төмөндөгүдөй Ошко жакшы врачтар келди дегенден жол алыс болсо дагы нарындан ошол жерге чейин алып барып, бир баламдын көзү көрүп кетсе экен деген бир жакшы үмүт менен алып барган. Бирок тилекке каршы негедир ал нерсе жакшы болгон жок, бирок билесизби, ошол нерсени баламдын бир көзү көрүп кетсин деген бир жакшы максат менен алып барганына бир Кудайга шүгүр. Бирок ошентип баягы алып барып врачтарга көргөзүү менен биргеликте дагы канча дары куйду, бирок укол кылды, бирок ошонун нерсесин мен негедир ойлойм да, өзүмдүн жеке пикирим. Кичине көргөн көзүң тилекке каршы
көрбөй калды. Бирок билесизби, көзүм көрбөсө дагы ошончо бир жакшы жашоодо жашоо менен биргеликте жакшылыкка умтулган үчүн бул өзүм бир мындай жеңе бир жеңишим болуш керек деп ойлойм да. Дагы бир нерсени сурагым келип атат, мындай тубаса деп баягы тубаса деп айттык да, сиз төрөлгөндө эле ушундай көрүү мүмкүнчүлүгү начар болуп төрөлгөн депчи. Ошондон улам сурагым келип атат да, балким сизде дагы бир мүмкүнчүлүк болсо, шанс болсо, ошол көзүңүздү оңдотот белеңиз? Ушундай сурагым келип атат. Бирок билесизби, рахмат, бул суроону көп кишилер бирок негедир мындай көзүмөн көргөндү деле каалабайм. Анткени эмне себептен десеңиз, азыр көрүп аткан көрүүчүлөр же ошо залда отургандар айтышы мүмкүн, эмне себептен каалабайт болдук экен. Анткени мен көзүм көрбөсө дагы көп нерсеге баягы өзүңүз айткандай аракет кылып ийгиликке жеткен үчүн мындай көп деле бул нерсе мени мындай бир ойго деле салбайт. Анткени азыркы учурда замандаштарыбыз, коомчулукта көзү көргөн адамдар эмне кылып атат туурабы? Анткени көбүнчөсү бар, көзү бар туруп бирок көдөнү көрсө окур болгон адамдар бар. Дагы анда биз көзүбүз көрбөсө дагы жакшы бир жумуш менен, бир жакшы кыргыз эли үчүн бир кызмат кылабыз деген бир жакшы ой менен жүргөнүнө бир жеңген бир жеңишим деп ойлойм өзүм. Мындай өзүңүз радио алып баруучу болуп иштейсиз азыркы учурда, анан бош убактыңызда укалоочу болуп дагы иштейт экенсиз. Негизи эле ушул кесиптерди тандап кетүүңүзгө мындай ким жардам берди? Негизи мен радиодо иштеп жүргөндө апам айтып калды, ошо медакадемия тапшырсаң жакшы болот эле, укалоон бөлүм бүтсөң кийин өзүңө дагы кереги тиет, нан таап жегениңе да жакшы болот дегенден. Бирок өзүм башында негедир корктум, анткени эми алып баруучу диджей кантип эле массажист болуп калсын деп. Анан бирок эми апам айткандан кийин бир окуп көрөйүнчү, балким чын эле бир жашоого керектүү нерсе деп окуп көрөт, бирок жаман болгон жок. Анткени окудук, окууну бүтүү менен биргеликте ал жерде жакшы адамдарды таптык, жакшы адамдар менен чогуу сүйлөштүк. Аны менен биргеликте баягы массажды бүтүү менен биргеликте дагы да болсо бир тапкан айлык маянабыз менен бөлөк-бөлөккө да бир жардам берүү максатында бир жакшы нерсеге жетишкениме апама учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип элем. Укалоо курсунун атайын бүтүп алган турбайсызбы? Мисалы кардарларыңыз көппү деген суроо келип атат да. Эми болуп турат, болгон болот, бирок өзүм дагы мындай бир аябай кардарлардын артынан мындай бир чуркап аябай көп болсо экен дебейм. Болгонуна шүгүр кылып, тапкан нерсени, пешенеттериңмен тапкан нерсени алып кубанганга эмне жетсин. Азамат, бир нерсени сурагым келип атат да сизденчи. Мынакей сиздин баягы көзүңүз көрбөсө дагы, мындайча айтканда одоно болсо дагы, эч нерсеге карабастан оптимисттик маанай менен ушундай аракет кылып келесиз дегендечи, радио алып баруучу болуп иштейсиз. Андан сырткары сизге пенсия да каралган да, туурабы? Ооба, мамлекеттен берилип турат. Канча сом пенсия аласыз? Бизги айына 6000 сом. 6000 сом пенсия аласыз. Мындай өзүңүздүн мындай жеке бюджетиңиз, демек эч нерседен кем эмессиз, баардык нерсени өзүңүз камсыздайсыз дегендей. Ооба, болуп турат, бирок ошол учурда деле негизи мен өзүмдүн жеке пикирим, бул мамлекеттен кичине жөлөк пул берүү менен биргеликте бул нерсени дагы да көбөйтүү менен биргеликте эмне кылыш керек? Анткени өзүңүз билгендей, кээ бир адамдарга ал нерсе жетиши мүмкүн күнүмдүк жашоого, бирок кээ бир учурда ал нерсе жетпей калышы мүмкүн да. Жетпей калышы кандай? Мисалы азыркы учурда көбүнчөсү Бишкекте квартирада тургандар бар. Сиз каякта турасыз? Квартирада? Биз дагы квартирада турабыз, Бишкекте, бул жерде. Ал алган ошо сиз айткандай жөлөк пул ошолго кетиши мүмкүн, бирок тапкан тыйының өзүнүн үй бүлөңдү багуу, андан сырткары албетте жакшы адамдарды колдоо максатында дагы кичине бөлүп турабыз. Да, бир нерсени сурагым келип атат. Сиз үй бүлөдө ушундай көзүсү начар болуп төрөлгөн сиз элесизби, же дагы башка бирөөлөр барбы? Жок, бизде үй бүлөдө экөөбүз, анткени эң улуусу жана эң кичүүсү. Ал иним дагы көз көрбөйт. Бул быйыл Бишкектеги көз көрбөгөндөрдүн жатак мектеби номер 2 бүтүрдү. Кудай буйрса, аны дагы апамдын сунушу менен биргеликте медициналык академияга окута алып атабыз, массаж бөлүмүнө. Кудай буйрса, ал нерсени окуп бүтсө дагы ал дагы бир жакшы бир адамдарга бир мындай бир кандайсы бир жакшы жагынан бир жардам берсе деген ой максатта окутсак деп атабыз да. Азамат, сиз өзүңүз мындай билимдүү жигитсиз да, мындай радио алып баруучу болуш үчүн бул ар тарапты өздөштүрүп кетиш керек деген нерсени билем да. Мен ошондон улам сизден сурагым келип атат да, мындай өзүңүз анализ кылып, баягы ушул нерсени издеп көрдүңүзбү? Эмне себептен ушундай сиздердин бир тууганыңыздар, экөөңүздөрдүн тең мындай көзүңүздөрдүн көрүүсү жок болуп калганына, начар болуп калгандыгына, балким ата тараптан, апа тараптан мындай тукум куучулук кандайдыр бир генетикалык нерселер барбы деген ой туулбай койбойт да. Буну апабыз айтып калды, ошо илгери баягы кайберен деп коет го, ошол маалда аябай мергенчи болчу экен биздин таяталарыбыздын таяталары. Апам чыдап, мисалы эки көз көрбөгөн балам бар, мен аны кантип карайт элем, же кантип карай албайт элем деп бизди таштабастан ошол канча кыйынчылык болсо да жетелеп мектепке алып келип окутуп, ушунча ийгиликке жеткиргенине
ыраазычылык билдирем. Анткени мындай ата энелер менин оюм боюнча өтө сейрек кездешет болуш керек. Анткени өзүңүз билгендей жашоодо өтө оор нерсе болот, бирок ошону жеңе билген бул өтө бир эрдик болуш керек дейм да. Демек баягы тай жагыңыздан дал ушундай негизи көзү жакшы көрбөгөндөр бар турбайбы, тай жагыңызда? Бар. Анткени Апаңыздын көзү жакшы көрөбү? Ооба, апабыздын дыртыгандардын көзү жакшы, бирок ар бир тай эжебиздин бирден эркек балдарчадан көз көрбөгөндөр бар да. Бирок алардын дагы арасында мектепте бул жерде окугандары да бар, окубагандары бар. Анткени билесизби, кичкезинен окутуп кой десек, жок, ала кантип окуйт, Бишкекте кыйналат, же орус тилин билбесе бизди сагынат деген максатта аларды окутпай калгандар бар да. А бирок окуткандар, Кудайга шүгүр, чоң окуучайды бүтүрүп, жакшынакай бир жерде иштегендер бар. Рахматыбызды айталы сизге, өзгөчө бир оптимисттик маанайыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Досуңуз Азаматка дагы өзгөчө рахмат. Сизди коштоп биздин студиябызга алып келип бергендигиңиз үчүн. Мынакей азыркы учурда Элим барсыңбы фондунун кызматкери бизде Мээрим отурат. Мээрим, сизден сурагым келип атат да. Мынакей сиздер Венера эжеге, Чолпон айымга дайым жардам берип келет экенсиздер. Ал эми Азаматка сага жардам керекпи? Врачка кайрылдың белең десем, ал нерсенин кереги жок деп атат да. Анан баягы боорукер адам тандабайт, мен билем. Сиздердин фонд көп инсандарга жардам берип келет. Дал ушундай баягы өсчү келечеги бар жигиттерге мындай жардам берген учурларыңыздар болобу Азаматтыкындай учурда? Ооба, албетте болот. Азамат байке атына заты жарашкан Азамат жигит экен. Ушунчалык болсо дагы позитивдүү карап жашоого, өз мындайча айтканда жолун таап кетиптир да. Бизге мындай учурларда болот, жана колунан бир жакшы иш келет, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген да, же болбосо жанагы тыйын жагынан бир аз кыйналган ушундайлар болот да. Анан ошого кошуп айтып кетким келет, бизде Элим барсыңбы фонддо көп эле долбоорлорубуз бар, көп эле акцияларыбыз бар. Анан ошол долбоорлордун бири бул эмгекчил үй бүлө деген долбоорубуз бар. Бул негизги эле фонддун максаты биздеги ушундай жакыр жашаган үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу да. Бул кандай десем болот? Бул деген өзүнүн эле ошол үй бүлөнүн аракети менен бир кичинекей бир бизнес планы болсо, ошону бизге жазып келет. Анан биз спонсор издеп, демөөрчү издеп, ошолорду өз бутуна тургузганы аракет кылабыз. Ишке ашырууга аракет кылып берет. Ишке ашырууга аракет кылабыз. Ошондой эле Азамат байкенин учурдан пайдаланып апасына биздин атыбыздан дагы терең ыраазычылык билдиргибиз келип кетет. Себеби мындай энелер, апалар аябай аз. Ошондуктан ушундай энелер бар да бизде. Инвалид балдарды баккан, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан энелер бар, бирок алар мындай жашоого умтулуусу барлар да бар арасындачы. Баягы айтат да, менин балам мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок мен иштей албайм дейт, сыртка чыгып баласын караш керек. Именно анан ошол эмгекчил үй бүлө долбооруна кошобуз. Ал апа өзү эле үйдө отуруп, иштеп, акча таап, балдарын багып, бутуна тургузуп, ушинтип окутканга аракет жасайт да. Анан бул жакшы иш аракеттер менен алек болот экенсиздер да. Мисалы үчүн Венера эженин учурунда кандай жардамдарды көрсөтсөк болот? Азыркы учурда мына Венера эже өзү иштейин десе дагы мындай ден соолугу мындай жабыркап, иштеп ошо үй бүлөсүн багып кетүү мүмкүнчүлүгү төмөн болуп аткандыгын мындай сөзүнөн эле байкалып атат да эжекенин. Бирок өсүп өнүп келечеги болчу мындай жашынакай кыздары өсүп келаткан экен да. Дал ушундай бой жаш энелергечи кандай жардам көрсөтүп келесиздер? Бул Венера эже, Чолпон ай, Венера эже бизге кайрылган. Чолпон айдын көзү ушундай болуп калды, көрбөй калышы мүмкүн. Биз Турциядан операция жасатылып келиш керек деп, буга чейин уже 2 жолу операция болгон экен. Анан үчүнчүсүнө бизде мээримдүү тыйын деген акциябыз бар. Бул мээримдүү тыйын деген акциясында бизде кичинекей кутучалар бар, ошолорду эле биздин кичинекей бөбөктөр топтойт. Тыйын салабы, акча салабы, ушуларды топтоп, анан биз 1 жылда 2 жолу уюштурабыз бул акциябызды. Ошол акциядан түшкөн каражат жалаң биздин жаш бөбөктөргө берилет да. Ошондон мээримдүү тыйын акциясынан түшкөн каражаттын бир мындай бир бөлүгү ушул Чолпон айга берилди. Буларга биз түздөн түз Турцияга котордук. Анан ошол эми буюрса барып операция болуп, көзү жакшы болуп кетет деген ишеничтебиз. Анан Венера эжеге биринчиден мен ойлойм, азыр эми биринчиден Венера эжеге ден соолугун калыбына келтириш керек.
ден соолугун калыбына келтирип, буюрса жакшы болсо, эгер эженин бир кичинекей өзүнүн бизнес планы болобу, бир идеясы болобу, ошо менен бизге кайрылса болот. Анан биз аракет жасап, демөөрчү издеп, эжеге бир иш менен алек болгонго жардам берген аракет кылабыз. Көмөк көрсөтөсүздөр, жардам бере турбайсыздарбы? Рахматыбызды айталы. Мээрим, сиздерде болгон фонддор бар, өзгөчө мындай чоң жүрөктүү, айкөл инсандар бар. Биздин жашообузда дал ушундай социалдык маселелер мындай азайып келет десем жаңылышпайм да. Азыр мынакей психолог Алтын эжекебиз отурат да. Алтын эже мындай эки учур болуп атат да. Бир учурда дал ушундай мындай маңдайга жазылган нерсесин мындай өзгөчө башын жерге салбай көтөрө билүү мүмкүнчүлүгү турат да. Мисалы азаматтын психологиялык кандайдыр бир жардамдарга муктаж деп ойлойсузбу деги эле, же болбосо тескерисинче биз азаматтан үлгү алчу нерселерди көрүп алдыңызбы? Бул Мээрим айтып кеткендей, азамат өзү атына жараша бала экен. Ушундай оптимист, ушундай жеңип болгон ситуацияга баш ийип, бирок чөгүп кетпей, өзүнүн жолун таап кеткенге мен аябай кубанычтамын. Көп балдарга мындай эме болот да, кандай десем, пример да, көрүп, анан кийин башка балдар дагы мындай көрүп мотивация болуп, кийин жашап кетиш керек да. Анан кийин азаматка психологик жардамга муктаж деп мен айта албайм. Анан кийин бирок мен өзү бирөөгө жардам берчү, өзү бирөөгө жардам бериши мүмкүн. Анан менден сунуш бар, биздин тренинговый центрда жана чечендик өнөрдөн тренингдер өтүп турат. Анан кийин ошого келип, жанагындай речевой тренинг деген, жакшы сүйлөгөн, жакшы сүйлөткөнгө сөз байлыгын көбөйткөн тренингтерди өткөрүп турат. Ошон үчүн азаматка ушундай шарт түзүп беребиз. Келиңиз, бекер окуп кетиңиз бизден. Передачадан кийин, азыр бүткөндөн кийин биякта менин менеджер кызым бар, ошондон телефондорду, адрести алып келсеңиз, дайыма жардам бергенге кубанычтабыз. Алтын эже, мынакей сиз берүүнүн башталышында мынакей рахмат айталы сизге да өз учурунда. Азамат сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Менимче баягы билим алуу ийне менен кудук казгандай деп атпайбы? Алтын эженин өзүнүн ушундай атайын чечен өнөрүнө үйрөтүүчү курстар бар эжекебиздинчи. Ошол жерге барып, сиз да билимиңизди алып, тереңдетсеңиз болот. Ошого мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да азыр. Мен да кубанычтасызбы, Азамат? Рахмат. Мен да кошуп кетсем болот, учурдан пайдаланып. Чындыгында эже айткандай эле аябай позитивдүү, анан өзү дагы тренинг өтө турган байке экен. Анан бизде муктаж үй бүлөлөр бар да. Анан биз айына сөзсүз айдын аягында 15 үй бүлө, муктаж үй бүлөлөрдү чакырып, өзүбүз тренинг өтөбүз да. Ошол эмгекчил үй бүлөлөрдү чакырабыз. Ошого мен дагы азыр Азамат байкеден суранып кетет элем. Азамат байке дагы бизге келип, буйруса ошол үй бүлөлөргө өзү тренинг өтүп, ушундай кылса болот, аракет болсо береке болот дегендей, ушинтип биз менен да кошо иштешсе аябай сонун болмок. Сиздердин баарыңыздарга кошумчалап коеюн. Анан кийин тренинг өткөрсө сонун болот. Анан ошо тренер болушка мен жардам берейин. Керек болсо сертификат жазып берем. Меники юридическое лицо жазып, анан ушундай Азамат фамилиясын билбейт экенмин. Ошо курс өткөн соң жазып курс өткөн, анан кийин ошо тренинг, тренировка деген дагы башка даярдоо программа бар. Ошол дагы жардам берип, анан кийин тренер болуп, мүмкүн менин центриме келип иштеп тренинг өткөрөт. Даяр офис бар, бүт мүмкүнчүлүгү бар. Анан кийин бул рахмат Алтын эже. Мынакей сиз сөзүңүздүн башында айтып калдыңыз, жана деги эле ата энелер мындай балдарын таштап чет өлкөгө кетпесе дедиңиз да. Бирок биз жагдайдан түшүнүп атабыз да, ата эне ары карап ыйлап, бери карап күлүп, айласы жогунан ошол балдарын, туугандарын үйүнө таштап, жумушсуздуктун айынан сиз менен биз мамлекетибиздин абалын жакшы билебиз. Ошол себептен ушундай жарандарыбыз чет өлкөгө кетүүгө мажбур болуп атышат да. Сиз оюңузду өзгөрттүңүзбү? Мен оюмду өзгөртүп түшүнүп атам да бардыгын. Ушу жашоону биздин Кыргызстанда эмне болуп атканын баарын түшүнүп атам. Анан кийин бул видеоны карап, анан кийин ичимен сыздап, жүрөгүм ооруп, ушундай бир эне үчүн бала деген аябай кымбат нерсе да. Аябай түшүнүп турам. Бирок азыркы Россияга кетип иштегенин, анан могу кыздын абалын салыштырса, ошондо Венера деле өзү ойлосо керек. Кетпей эле койсом болмок экен. Ушул жерде эле кичинекей эле акча таап, ушул жерде чогуу жүрсөм болмок экен деп ойлор дагы болушу мүмкүн. Өзүн өзү күнөөлөшү дагы мүмкүн. Мен ушинтсем мындай болот эле, тигинтсем мындай болот эле деп. Негизи адам баласы башына түшкөндө, ушундай бир нерсе кырсык болгондо, биринчи макул болбойт да. Жок, андай болушу мүмкүн. Менин кызым, менин балам андай болбойт деп макул болбойт.
Анан кийинки этапта болсо адамдар көп эле көрүп жүрөм да, келип жүрүшөт консультацияга. Күнөө кишилерди издей баштайт да. Ким күнөөлүү? Мен күнөөлүүмбү? Тиги көчө күнөөлүүбү же ким күнөөлүү деп күнөөлөрдү издейт да. Анан кийин баш ийип, ошо эмеге мүмкүнчүлүк ситуацияга карап, анан кийин уже кыймыл аракетин баштайт, доктурларга барып, операция кылып, башка кылып. Анан кийин мен билем, ишенем, ошо Венера өзү көз карашын өзгөртсө, Чолпонай кызы дагы батыраак жакшы болуп кетет. Анан Венерага дагы бир өзүмчө сунуш кылам. Мага консультацияга келсеңиз, колуман келген жардам берейин сизге. Адрести азыр передача бүткөндөн кийин сизге берем. Анан кийин толук жашооңор өзгөрүп кетет деп эч ким андай сөз бере албайт, бирок ошо биздин тренинг центрден кандай жардам бере турган болсо, консультация болсо, келип турсаңыз өзгөрүштөр болуп кетет деп мен ишенемин. Жашоону жакшы нукка бурууга мүмкүн болгон баягы кеп кеңештерди берип, өзүңүздөрдүн окууңуздарды өтөсүздөр, э? Рахмат сизге, Алтын эже. Сизге да ыраазычылык билдирели. Биз жогоруда айтпадыкпы, мынакей негизи эле бир дарт берсем, ага шыпа болчу 1000 даба берем деп айтылган экен да. Негизи эле врачтардын, дал ушул биздин ден соолугубуздун ачкычы доктурлардын колундагыдай мага сезим калтырат да. Азыр бул сөздү бекеринен айткан жокмун. Биздин студиябызга дагы бир белгилүү офтальмологду чакырып алууга уруксат этиңиздер. Кол чабуулардын канатында Зайырбек мырза, келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз, Зайырбек, биздин студиябызга. Кубанычтабыз сизди көрүп турганыбызга. Зайырбек, биз бүгүнкү эфирибизде өзүңүз билгендей, байкагандай эле ушул көз көрүү тууралуу, деги эле көздүн ролу, көрүү тууралуу биз сүйлөшөлү деп жатабыз. Негизи эле көрүү адамдын жашоосунда канчалык роль ойнойт? Ушул суроону сизден сурагым келет. Рахмат. Көрүү адамдын жашоосунда канчалык роль ойнойт? Бул биринчиден дүйнөнү адам кабыл алганда көзү менен кабыл алат, көрүү процесси менен кабыл алат да. Көрбөй туруп, эми элестетип көрүңүз, жаңы төрөлгөн бала көрбөй туруп бир дүйнөнү кабыл алышы аябай эле кыйын. Эми адам өзүнүн апасынын, бир туугандарынын, айлана чөйрөсүндөгү жакын адамдарынын жүзү кандай болду экен, кандай адамдар болду экен, кандай сулуу болду экен деп көргүсү келет. Көрбөгөн адам дагы мага зрениянын кереги жок, көрүүнүн кереги жок деген адамдар дагы муну каалайт. Мисалы үчүн Азамат байке айтып атпайбы, мен мындан кийин мага көрүүнүн кереги деле жок дейт. Жок, көрүүнүн кереги жок эмес. Ар бир адамга өзүнүн апасынын жүзүнү көрүү бул аябай маанилүү. Анан бул жерде Чолпон айымдын азыркы көзүнүн азыркы учурдагы абалы менен мен таанышып чыктым, документтерине карадым. Анализдерин көрдүңүз, диагнозду көрдүңүз. Анализдерин көрдүм, диагнозун карадым. Бул жерде отслойка сетчатки болуптур. Мындайга айтканда, көздүн ичинде көрө турган торчел болот да. Ошол торчел тамыр катмарынан бөлүнүп кеткен. Бул эмне үчүн бөлүнүп кетет? Бул ар кандай себептери бар. Жаш балдарда тилекке каршы жаш балдар ушундай да, айтышпайт. Көзүндө бир проблема болуп атабы, аны айтышпайт. Ден соолугунда бир проблема болуп атабы, айтышпайт. Качан гана ата-энеси байкамайынча. Ата-энеси качан байкайт? Өтүшүп кеткенден кийин байкайт да, көбүнчөчү. Ушул тилекке каршы ушундай. Эмнеден улам ушундай болгон деп ойлойсуз? Неден болгон болушу мүмкүн? Көбүнчө бул торчелдин бөлүнүп кетүүсү травмадан кийин болот. Ар кандай травма болуп, көзгө травма тийгенде, Катуу көзүн коюп алганда, бир жерге көзүн уруп алганда, же болбосо көзүнө бир нерсе тийип кеткен учурда, катуу тийген учурда торчел жайгашкан жеринен бөлүнүп кетет. Бул жайгашкан жеринен бөлүнүп кеткенин эң коркунучу, бул канчалык көп бөлүнүп турган учурда бул питание алып туруш керек да, азык алып туруш керек тамыр катмарынан. Ошол азыгы кесилип калат. Канчалык отслойка көп убакытка созулуп кетсе, операция жасалса деле канчалык көрүү мүмкүнчүлүгү кайра калыбына келет. Бул чоң суроо белгиси болуп калат да. Мүмкүн болушунча муну эртерээк байкап, эртерээк операция жасаткан жакшыраак. Азыркы учурда мындай көрүүсү жакшыра баштадыбы, кандай деп ойлойсуз? Мен айта албайм, азыр эч кандай текшерүүдөн өткөрбөй туруп. Өтмөйүнчө айта албайсыз. Текшерүүдөн өтмөйүнчө эч кандай айта албайм эч нерсечи. Азыр любой эле адамдын көзүнүн сыртынан карап, канчалык көрүп атат, эч ким айта албайт анычы. Мага деле жакшынакай көргөндөй эле сезим калтырат. Мага деле сезилип атат, аябай сонун эле көрүп атат. Бирок канчалык көрүп атат, аны айта албайбыз. Бизде азыр Бишкекте офтальмологиялык лазердик борбор деп жаңы бир
клиника ачылган. Ал клиниканын максаты эмне? Буга чейин медицина күнөн күнгө өнүгүп турат. Буга чейин аябай оор операциялар же болбосо көздүн аябай оор абалдары Турцияга барышчу, Россияга барышчу же болбосо Индияга, башка чет өлкөлөргө барып жасатып келишчү да. Ошондо биздин жарандар чет өлкөгө барбай өзүбүздүн эле мекенде медициналык кызмат алсын. Көзүндө проблемасы болгондор ошол жерден барып лечение алсын деп, ошол максатта азыркы стандартка жооп берген, дүйнөлүк стандартка жооп берген бүтүн аппаратуралар алынып келип, 1 жылдан бери иштеп атабыз. Сиз ошол клиникада ошол жерде офтальмолог врач болуп иштеп атам мен. Сиздерге көп кайрылса керек менимче, дал ушул көзүнөн жабыркагандар. Бизге көзүнөн жабыркагандар аябай эле көп кайрылышат. Мисалы үчүн каражаты барлар Турцияга барып, же болбосо башка жака барып келишет да. Каражаты жоктор айласыздан отуруп калышат. Ошолор мисалы үчүн көрүнгөнгө каражат таппай отуруп калбасын деп бизде ар кандай скидкалар бар да, жеңилдиктер бар. Инвалидность болсо, пенсионер болсо, же болбосо дагы башка бөлүктө болсо, биз аларга скидка кылып, толук кароодон өткөрүп, кандай лечение керек, дальнейшем кандай кылыш керек, ошонун баарын айтып беребиз. Мисалы үчүн Чолпон айымга келечекте мындай операция сунушталып аткан экен да, жакшы болуп кетиши үчүн да, дал ушундай эле лазердик операция жасалган окшойт да, сиздердин клиникаңарда жасагандай эле деп ойлонуп атам да. Мындай кандайдыр бир жардам көрсөтсөңүздөр болобу? Сиздерден текшерүүдөн өтсө. Жардам көрсөтсөк болот. Бизге келишсе, азыр эфирден чыгып, мен контакттарымды берем, мага чалып клиникабызга келишсе, акысыз, бесплатно бүтүн көзөмөлдөн өткөрүп, текшерүүдөн өткөрүп, кандай операция жасалыш керек, же болбосо кандай лечение кылыш керек, ошону аныктап айтып беребиз. Аныктап бересиздер. Рахмат сиздерге, рахматыбызды айталы. Мынакей бул жерде мындай өжөр жигит отурат, мага эч нерсенин деле кереги жок, көзүм деле көрбөгөнүнө ыраазымын, бар нерсеме топук кылам деп атат да. Бирок эмнегедир менде ушул Азамат мындай эгерде кааласа, өзү эметсе, мындай жакшы адистерге кайрылса, мындай көрүп кетчүдөй сезим боло берет да мендечи. Ошондон улам сурагым келип атат да. Мындай Азаматтын эми азыркы учурда анализдерибиз жок колубуздачы. Бирок кандай деп ойлойсуз да сиз баягы кесипкөй адис катары? Азаматтын абалы боюнча бул айтып атпайбы, генетикалык депчи. Себеби дегенде мунун туугандарында бар экен, тайкелеринде бар экен, башкаларында бар экен. Бул генетикалык оору болгондуктан көбүнчө ушул кичинекей кезинде көргөн экен, какой-то 1% пайыз көргөн экен. Ошол пайызды сактап калса болот кээде. Кандай? Бул поддерживающий терапия деп коет. Витаминдер менен, же болбосо башка лечениялар менен ошол калыпта жакшы кылбайт, бирок ошол калыпта сактап калса болот. Азаматтын азыркы учурунда бир текшерүүдөн өткөрүп туруп анан айтыш керек да, көрбөй туруп эч нерсе айта албайм. Азаматта барса болобу сиздерге? Болот. Азаматта эмки берүүгө көзүң көрүп чачына кол келип калат турбайсың анда. Келип туруп эле ыраазычылык айтып кетесиң. Рахмат. Болот го, мисалы үчүн кээде соц тармактардан окуп каласың да, врачтарга барсаң, акчаң жок болсо карашпайт депчи. Мен ага такыр кошулбаймын. Боорукер врачтар дагы бар. Муктаж болгон адамдарга акысыз лечение кылып берет, же болбосо акысыз текшерип берет. Бизде дагы врачтар бар, аябай кайрымдуу врачтар да. Кээде болот, бейтаптар келип, жардамга муктаж, жөнтөгүндө акчасы жок. Биз аларга жетекчилик менен сүйлөшүп, мүмкүн болушунча скидка кылып, же болбосо бесплатно жасап бергенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Жалаң мындай боорукер, айкөл инсандардын баардыгын студияма чогултуп алганыма абдан кубанып турам. Мен дагы мен ушул берүүнү жыйынтыктап жатып айткым келип атат да. Деги эле баардык инсандар, ааламдагы нерселердин баары сизге ишенбей калган күндө дагы сиз өзүңүзгө ишенишиңиз керек. Болгону дүйнөдө боорукер, кайрымдуу, жакшы адамдар бар экендигин эч качан унутпаңыздар деп кайрылгым келет. Биз менен байланышыңыздар демекчибиз, кабарлашыңыздар демекчибиз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.